официалдуулуктан алыс болуп, жайдары кыргыз пейил менен, элдик пейил менен жөнөкөй тилде сүйлөшөлү. Сиздер дагы ошондой бир жөнөкөй тилде ихлас менен угуп катышсаңыздар жакшы болот. Анан дагы бир нерсе, кыргызда мындай деген сөз бар: сөзүң күмүш болсо, угарман алтын болсун деген. Нуржигитби, менби, Бектенби канчалык кымбат ойду айтпайлы, сөзгө маани бериңиздер. Сөзүң күмүш болсо, угарман алтын болсун. Демек бул жерде кыйын биз эмес, кыйын силерсиңер. Кептин бардыгы, угармандык маданияты бизде барбы? Азыр ошо белгилүү болот, билинет. Ушунча убарагерчилик менен, ушунча даярдык менен, балдар ушунча даярдаптыр, буларга рахмат. Силер дүйнөдөгү эң кымбат товар убакыт. Убактыңарды дем алыш күнү арнап келип отурасыңар. Ошондой болуп келгенден кийин артка жакшы эле угулуп жатабы бурчтагыларга? Эгер начары кылса, мындай кыласыңар. Минтип койгула. Кече мен дагы бир борбордо айттым эле. Ал дегени погромче дегени. Эгер өтө кыйкырып чыңырсам эгер, минтип койгула. Анан мындай өтө бат сүйлөп жиберсе, минтип койгула. Надоел болсоңор, минтип койгула десеңер. Ошону мен ошого карап туруп ориентировка алайын, эрилат. Эми ошого мен сиздерге кайрылып айтарым, келиңиздер. Сиздер алтын болуп, угарман. Биз сиздерге колдон келген тапканыбызды айталы. Бар болгону дагы бир эки шартты айтып коеюн. Ушу залга чыгып сүйлөгөндө дайым мен биринчи, Кудай, тынч аманчылык бер, адаштырба, оолуктурба, мактантпа деймин. Ошол эле убакта угармандар сиздер дагы мынау сөздү айтсаңыздар жакшы болот. Кудай, атай келди, менин дилимди ач. Шайтанды качыр. Кыйынсынбайын, кекирейбейин, каверзный вопрос издеп отурбайын. Ар бир сөздөн, жумурткадан кыр издеп отурбайын. Маданияттардын диалогу деген бар. Бирөө светский илимди айтат, бирөө тарбияны айтат, бирөө таалимди айтат, бирөө ыйманды айтат. Бардыгы бир инсанга багытталган деп кабыл алалы. Түшүнүп кабыл алалы. Жакшы сөздөр болгондо кол чабып кабыл алалы. Андан кийин тан берип, кайыл болуп, разы болуп, шүгүр кылып, суктанып кабыл алсак, ошондо жугат. Анан кээ бирөөлөр шундай залга катышкандан кийин, мына Нуржигит менен биз 4-5 жылдан бери Ысык көл, Нарын, Баткен, Жалал Абад жыйындарга катышып жүрөбүз. Миңдеген силердей, азыр мына бул жер 600 адам болсо, 1000ге чама жакын болуп калыптыр. Жалал Абадта 2,5 миң адам катышкан чоң залда эмеде сүйлөдүк. Разы болуп, баары рахмат айтып кетип аткандар бар. Арасында бир-экөө мындай деп коет экен. Бул белгилүү эле сөздөр да. Баягылар эле да. Эчтерсе деле албадым, анан ого айткым келет. Өзү сен эч нерсе алыш ниетиң бар беле кегенде. Сен бир түз ниет менен кегенбисиң, же өзүңдүн кыйынсындыгыңды көрсөтөйүн деп кегенбисиң? Бул сынчы болуп дегендей да. Ошого урматтуулар, мен ойлойм, азыр силердин араңарда андай адам жок. Ошо Кыргызстанда, Жалал Абадта эч кайерде андай адам жок. Африка, Марста ошондойлор бар. Азыр толуп кеткен сынчылар. Баары блогер, баары сынчы дейт. Ошондой тууру дегендер бир белгилеп койгулачы, ушу туура ушундай кабыл деген. Урматтуулар, бүгүнкү жыйындын атын карасаңыздар кандай жакшы. Билим, IT, тарбия. Үчөөнү бириктирдик. Үчөөнү. Мына бул бирдениге болуп калган иш эмес. 6 ай бою ойлондук, түйшөлдүк. Эмне проблема бар? Элибизге эмне керек? Жаштарыбызга эмне керек? Бүгүнкү күнгө эмне керек? Келечекке эмне керек? На что надо обратить внимание? Дегендей ойлор менен кеңешип отуруп, Санжар менен, Улукбек менен бир нече жолу ойлонуп олтуруп, анан ушул кортундуга келдик. Мына бүгүн азыр угуп отурасыздар дагы, өзүңүздөр да макул болосуздар. Теманын алынышынын маанисini карасаңыздар, билим, IT менен тарбия. Азыр заманга эгер маани берсек, заманда өтө чоң глобалдык өзгөрүүлөр болуп атат. Ал глобалдык өзгөрүүлөр кайсылар дегенде, булар глобализация. Туурабы?
глобализация. Санарып заманы кетип атат. Санарып өтө каттуу кетип атат. Андан кийин IT технология, мына ошол боюнча адис Америкада иштеп келген инсанды чакырып отурат. Ошону менен биргеликте, урматтуулар, ошону менен биргеликте мына азыр президентибиздин биринчи жарлыгы адил ахлак тарбиясы деп чыккан. Азыркы күндө мана билим берүүнүн сапатыны жакшырталы деп туруп, мана министрлигибиз эл аралык тажрыйбадан ошо блокнотду алып кел жака. Сингапур жана башка мамлекеттердин тажрыйбасынан ал жакта трибунада алып келип жаштарыбызга, элибизге шуну берели деген ой менен иштеп атат. Ошол эле убакта, урматтуулар, ошол эле убакта бизде азыр санарыпты үйрөнүү, цифровизация жакшы аракет болуп атат. Олимпиададан, математикалык олимпиададан орун алды. Балабыз биринчи орунду алды. Бул бардыгыбыз үчүн сыймык, азыраны бириктирип, жана мана жакшылыктын балдары Америкага барып, эл аралык олимпиада жыйында дагы, мына өткөндө дагы, кече дагы ийгилик менен келди. Бул экөөнү тең бирге куттуктап коелу. Жакшылык. Интеллект скулду. Макул. Эми мына ушуларды мен сиздерге айтуу менен биргеликте, урматтуулар, айтмакчымын. Ал бардыгы жакшы, IT технология жакшы, санарып жакшы, тил билген жакшы, тилдерди үйрөнүүгө. Бирок дилди да билели. Адеп, ахлакты, иман, инсапты, адамгерчиликти, этнопедагогиканы, кыргыздын наркыны, адамгерчиликти да билели. Антпесек эгер биз чоң жаңылыштыкка барып калышыбыз мүмкүн. Технократия дейт. Жалаң гана техника, инновацияны билип туруп, ал эми ата бабабыздан калган эң сонун таалим тарбияны, адамгерчиликти, элдүүлүктү эгер билбей калсак, биз чоң жоготууга кабылабыз. Дүйнөлүк цивилизациялар тарыхын ийгиликтеп келсек эгер, байыркы Месопотамия, Вавилония, Шумер, Рим, Греция жана башка бардык эле цивилизациялар гүлдөп өнүп өскөн, бирок бир нерседен ката кеткен, жол келип ала алган эмес олорду. Олор ичтен тарбиясы бузулганда цивилизация жоголуп кеткен. Ичтен тарбиясы бузулганда, адеп ахлагы бузулганда Римди эстегиле. Билгендер билесиңер, тарыхын окусаңар агар. Извращение деген ошол жерден башталган. Ошол адеп ахлагы, адамгерчилиги бузулуп, бардыгы акчанын, байлыктын, кумардын кулу болгон күндөн баштап коом айнып кетет. Ошол үчүн бүгүнгү жыйыныбыздын атыны билим деп туруп, анан экинчисини тарбия деп койдук. Мына бул жерде турса керек, ушуларды ойлоп отуруп, жалпы 50 жыл стажым болсо, анын 25 жылыда эксперимент жүргүзүп отуруп, анан мен тарбиянын Гүлсара жөн эле кой бергиле. Тарбиянын баалуулугу деген мына экранда сиздер көрүп турган китепти жазып чыктым. Кыргызда тарбия деген сөз көп экен, макалдар бар экен, чыгармалар бар экен, бирок тарбиянын баалуулугу деген сөз өтө аз экен. Ошол үчүн урматтуулар, бүгүнкү жыйындан бир максатыбыз жанагы IT технология, санарып, тилдерди үйрөнүү менен биргеликте кыргыздыкты жоготпойлу, тарбияны жоготпойлу, иманды жоготпойлу, адамгерчиликти жоготпойлу деген ойго, ушул максатка келип биз отурабыз. Урматтуулар, бүгүнкү мына ушу сүйлөшүүдө ушулардын айланасында сөз болот. Эми мен өзүмдүн сөзүм мындай бир чакан 4 абзацка бөлдүм. 4 абзацка. Биринчиси биримдин баалуулугу, экинчиси тарбиянын баалуулугу, үчүнчүсү ошо билим баалуулугунун туундулары, төртүнчүсү тарбия баалуулугунун туундулары деп. Анан мен азыр 10-12 минут сүйлөп туруп, арасында бир лирическое отступление дейт. Сиздерди үнүм менен тажатпаш үчүн мен өзү айылдан болом, Баткен Лейлектен, чек арадан. Аяшата дейт бизде.
Күлүп койгула, бир кол чабып. Кол чабып. Ооба. Биз ого сыймыктанабыз, Ошондой болсо дагы мен мына азыр мага сөз бергенде кыргыздын дүйшөнү, улуу педагог, инноватор дейт, мен дайым айтам, мактоо Кудайга жарашат, улуу инсандарга жарашат. Биз жөнөкөй эле инсанбыз деп туруп, мен дайым айтам, внимание, мен ортодон төмөнкү мугалиммин деп. Ортодон төмөнкү адаммын. Кудай иш кылып шонон алыстатпасын деп. Ошого урматтуулар, мен азыр сиздерге ушу кичипейилдик менен сүйлөп туруп, сиздерди дагы ушунун өзү дагы бардыгыбызга сабак болсун. Жетсе да башың булутка, мекениңди унутпа дегенди мен бир аз өзгөртүрүп, жетсе да башың булутка, эл журтуңду унутпа. Жетсе де башың булутка, адамдыгыңды унутпа. Жетке де башың булутка, кыргыздыгыңды унутпа. Жетке де балсың булутка, адамгерчилик, ыйманыңды булутпа, унутпа деп сөз айтып кайрылмакчымын сиздерге, урматтуулар. Эми биринчи бөлүгүдө жанагы мен айттым, ошо тажатпастан азыр сөздү берем деп даярданып тургулсара, мен улап эме кыласың. Биринчи бөлүгүдө мен билимдин баалуулугу жөнүндө айтайын. Внимание. 93-жыл Агай фильми көргөндөр эстейсиңер. Агай фильми 93-жыл. Бардыгы базарга чыгып кетти. Эл каттык нан таппай калды, загара нан жеп калды, арпа нан жеп калды. Ошондо мен элдин мүдүрөгөнүнү, жүдөгөнүнү, мектепти таштап, мектебиңди таштагын алып сатар досума жандоочу бол деп туруп, окуучуларын, балдарын ата-энеси алып чыгып базарга отургуза баштады. Семичке саттыра баштады. Ошол убакта «Эй, опомнитесь, дети Адама» деген чыгарма бар. Ошондой «Эй, өзүңүздөргө келиңиздер. Бул күндөр өтүп кетет. Билимди таштабайлы. Адамгерчиликти таштабайлы» деп, мына бул жерде мени тарбиялаган менин улуу, урматтуу эжем Турсунай эжем отурат. Ошо күбө болгон алгачкы китеп. Бир туруп коюңуз эже. Сизге миң рахмат. Турсунай Маматкул атамдын сүйүктүү кызы мени тарбиялаган. Ошол алгачкы китебимди 97-жылы жазган элем, билимдин баалуулугу деп. Ценность знаний. Азыр билимдин баалуулугуга Кудайга шүгүр, бүт коомубуз бурулду. Каерди көрсең окуу борбору, Секом борбор, Нова борбор, канчалаган алтын тамгаларды алып, алтын эмелерди алып берип атат. Тил үйрөтүү борбору, скорочтение, тайм ал убакта жок эле. Окуу борбору эмес, мектепке адамдар жөнөтпөй койгон эле. Бул жылдардын ичинде ушунчалык өзгөрүү болду, бирок мен сүйүнүп, сыймыктанып айтып жатам, ошол жылдары мен элге остановитесь, токтогула, билимди таштабагыла, билим керек болгон заман болот. Ансыз кыргыздар аяк астында калабыз. Гастарбайтер болуп калабыз. Мигрант болуп калабыз. Биздин балдар, кыздар, биздин элибиз андан мыкты жашоого татыктуу, ал татыктуулукка жеткизе турган бир гана жол билим баалуулугу деп алгачкы китебимди жаздым эле. Бүгүн ошонун мана нече жылдыгы болуп отурат. Кабыл алып коюңуздар, билим баалуулугу деген сөздү, урматтуулар. Эми билимдин бир баалуулугу адамдын акыл эсини өстүрсө, мына ошол боюнча мен кийинчерээк анан экинчи бир китебимди жаздым, акыл тарбиясы деп. Акыл эс тарбия, акыл эмгегинин маданияты. Анткени урматтуулар, биз эгер күнүмдүк турмуш менен обара болсок, байлык менен, доллар менен, имидж менен, мансап менен, мактоо менен обара болуп туруп, өзүбүздүн интеллектуалдык даражабызды көтөрбөсөк, технический творчествону көтөрбөсөк, IT санарыпты үйрөнбөсөк, дүйнөлүк тилдерди кеминде 3 тилди үйрөнбөсөк эгер, билимдин баалуулугун сезбесек эгер, биз чет мамлекеттен карыз болуп жашай беребиз. Азыр мына президенттерибиз айтып атат, эми өз алдынча өнүгүү үчүн өзүбүз өндүрүштү курабыз, жолду курабыз деп туруп, ошого биз бардыгыбыз көмөк көрсөтөлү дагы, биздин көмөгүбүз эмне дегенде илим билимди күчөйтүрөлү. Эптеп баа албайлы. Бааларды магистрант, бакалавриат бардыгы да сапаттуу билим алалы, билимдин баалуулугу керек экендигини мына биз жакында чет өлкөлүк командировкада дагы бир жолу көрүп келдик. Турцияда
Германияда Гамбургтагы конференцияда, Гамбургта конференция, эл аралык конференция болду. Мен ал жерде баяндама менен катыштым. Хайдельбергте, Касселде, Парижде, Сорбонн университетиде болуп туруп мен дагы бир бул мамлекеттер ошол үчүн өнүгөт экен да дедим. Эмнеге дегиле түнгү саат 9-да барсам библиотекалары толтура студент. Биздикиге күндүз күнү барсаң дагы университеттен китепканадан студент табыш бир аз проблема. Өкүнүчтүү. Ошол үчүн мен мынау сөзүмдү ушул жерде азыр токтотоюн дагы. Сиздерге айтам, билимдин баалуулугу биринчиден дүйнөлүк цивилизацияга аккумуляция болуп, адаптация болуп, тең ата жүрүшүбүз үчүн биз билимдин баалуулугун тилде гана айтпастан, дилде, өнөрдө көрсөтүшүбүз керек. На уровне билим алышыбыз керек. Мындан 20-30 жыл илгери англис тилин билген адамдар биз үчүн идеал эле. Охо дейт элек. Азыр Кудайга шүгүр 50-60% англис тилин билип калды. Ишенбесеңер Алтынбектен сурагыла мынакей. Польшада окуп келген жигит. Азыр эми урматтуулар, бир тилди билиш аздык кылат экен. Азыр болсоң минимум 3 тилди бил. Бири Европа тили, бири Америка, Британия тили болсун, бири сөзсүз чыгыштын же Кытай, же Япон тилини бил. Анан кийин өзүңдү мындай кыйындыкка сал жакындасаң болот да. Урматтуулар, мен билим баалуулугу аркылуу мана техниканы айттым, айтыны айттым, тил үйрөнүүнү айттым. Билим баалуулугуда дагы бир нерсени айтып кетейин. Урматтуулар, билим баалуулугуда эң башкысы толка тил билип мактаныш эмес. Акча дүйнө табыш эмес. Конкурс, фестивалдан, олимпиададан биринчи орунду алыш эмес. Билимдин эң чоң баалуулугу билим адамды адам кылат экен. Мени жашартат экен. Айныкса кыздар, чала бер, колуңар чалып койгула. Болду, токтот. Колду чапкыла, бирок Брежневский аплодисмент болбосун. Кыска эле чалып койсоңор болот. Эң башкысы, мына көпчүлүк кыздар, балдар эжелер отурат экенсиңер, келиңдер. Билими күчтүүлөр бетини бырыш баспайт экен. Карыбайт экен. Билим нур болот экен. Адамды сулуу, сымбаттуу көрсөтөт экен. Силер косметика издебегиле. Алиги бир эмелерге барып каттап акчага 1,5 миң, 2 миң, 3 миңге жасатпагыла. Бар болгону. Мен айттым, мен моданын жаңы түрүнү ойлоп таптым дегенде, кайсы дегенде илим, билим, маданият, иман модасы. Деп койгула. Мына илим, билим, маданият, иман модасы, сонда силер ар жыл жаңы шуба, палто ала бербейсиңер, сөйкө жүздүк ала бербейсиңер. Эч качан эскирбей турган мода, мына ушу азыр мен айткан илим, билим, маданият, иман модасыны Кудай силерге насип кылсын. Эми мен ошо отурган жеримден тажабагыла үчүн анын үстүнө бир силер менен мен өзү эч качан бир жерде отуруп сабак өткөн эмес элем. Жол берип койсоңор бир аралап, саламдашпасам деле көзүм менен бир силерди көрүп барып чыгайын дагы. Урматтуулар, барыңыздарга мен бир ооз салам айтканмын, бая. Ошол мен темамды өтө берейин, саламдашсам калып кетет да, убакыт кетип атат. Урматтуулар, мына биринчи бөлүк билимдин баалуулугун айттык. Эми азыр мына жерде отургандар мен көрүп да таң калып атам. Ичкериге кирсең андан да көп адамды көрөт экенсиң, бер жака келсеңчи. Демек, ушунча адам жыйылып олтурганда билимди эмне капырагай айтпаса биз билбей белек деген ойго келсеңиздер, мен мындай кайталап, подчеркивать этип, констатировать этип айтмакчымын. Билимсиз биз Кыргызстан мындан да кыйналып калабыз. Мындан да кыйналып калабыз. Рахмат, ошо жетекчилик, президент, өкмөт алып чыгалы, өнүктүрөлү деп атат. Элибиз окуйлу. Тилди үйрөнөлү, IT технологияны санарыпты үйлөнөлү, 3-4 тилди билели, балдарыбызды сапаттуу окуталы. Мен муну жөн эле крик души деп айтып жатканым жокмун. Мен 50 жыл мектепте билим бердим, азыр дагы мектептердеги билимдин сапаты өтө ойлон турат. Китеп окутуп көрсөңүздөр, орусча, англисче эмес, кыргызча китеп окуй албай калып атат балдар. Элементарный, функциональный грамотность начар болуп атат. Өткөндө бир жыйында бир нече жерде сөр болду. Оштон Шекербек дегендер жазып жиберди, Кыргызстанда 80% окуучу окуганды түшүнбөйт экен деп.
Биз асмандагы сөздөрдү сүйлөп атабыз. Ошол үчүн мен жана айттым, жакшы, мына азыр министрлигибиз, жетекчилигибиз билимдин сапатын түзөтөйүн деп бар эмгегин жасап атат. Бирок астыдан ата-энелер дагы ойлонолу да. Балдарыбыздын дневнигини ачып көрөлү, күндөлүгүнү, дептерини орусча, англисче сүйлөтүп, математикасын көрөлү деген ойду сиздерге мен кайтадан айтып атамын. Мына микрофонуңар иштеп калдыбы? Же мен неме кылдымбы? Керекич. Мына ошо мага бергиле башка бир микрофон. Ошо билимдин баалуулугу деген биринчи бөлүктү мен аяктап атып, анан кийин эми азыр сиздерге экинчи бөлүккө өтөйүн. Тарбиянын баалуулугу, билим жетиштүү эле айттык окшойт. Мына азыр дагы угасыздар калган, ол эме айтынын эмесиден, авторудан, лекторудан эң сонун. Эми мен бир аз тарбиянын баалуулугуна өтөлү деп сиздерге кайрыламын, урматтуулар. Тарбиянын мен сөздөрүм көбүнчө мындай апенди чалыштай угулат да. Тарбиянын баалуулугун билбей бекен, баарыбыз эле ассалому алейкум дейбиз, оромолор ойбуз, ал эмес сакал койбаганбыз. Ушунчалык ыймандуу, ал сырткы гана атрибут. Ички атрибут кана. Ички ынаным, иман, инсап, адамгерчилик, кичипейилдик, мээримдүүлүк, элди, жерди, айылды сагынуу. Айылдагы кемпир чалды, атты, эшекти, койду, козуну, табигатты сагынуу канеке. Мекенди, жерди сүйүү, турпакты чөкөлөп туруп, өөп, туулган жерим, ата бабам өткөн жер деген канеке. Бирөө ооруп, кыйналып, жакыр болуп, муктаж болуп жатса, карабай койгон акыбалды көрүп атабыз. Мен жакында бир чоң жыйынга катыштым. Мен мындан 5-6 жыл илгери бир жыйында мындай деген сөздү айттым эле. Мындай, урматтуулар. Мен үнүм жакшы эле болуп атабы? Мындай деген сөздү айттым эле. Эгерде биз тарбияны унутуп коюп, жалаң эле билим менен, байлык менен оора болсок, айтыны деле үйрөнсөк, санарипти үйрөнсөк, үйрөнгүлө деп атам. Азыр сөз беребиз деп атам. Бирок эгер тарбиясыз үйрөнсөк, мынандай абал келип калат экен. Мен азыр оны айтам. Идет парень молодой, компьютерной головой, каменной душой. Охо, деп кол жаапы. Бул 10 жыл илгери айтылган сөз. Идет парень молодой, компьютерной головой, Алтынбек. Каменный душой? Сезим жок, мээрим жок, кайрымдуулук жок, инсап жок, айланып кетейин. Деп айттым эле, кече чоң жыйында мына ушу Кадыр Кошалиевдей солидный көз айнек таккан, өтө жогорку кызматта жүргөн бир адам келип туруп айтып атат, Сайраш. Айтып атат: "Гапырагай, ошо жыйында сиз да бар элеңиз. Гапырагай, сиз туура айтыпсыз. Мен ошо сөзүңүздү уктум эле. Мен баламды синкроотпу кандай? Ошондой, онун өзү эмес, ошондой өтө кымбат. $10-15 000 мектепке окуттум. 6 чет тилди билет дейт. Санарипти билет дейт. Дүйнөнүн билимини вундеркин билет дейт. Окуттум, андан кийин Оксфорд кымбат университетте окуттум. Бүттү дейт. 6 жылдан бери балам бир жолу телефон чалып койбойт дейт. Апасы экөөбүз сарыгып күтөбүз дейт. Мана сиз компьютерной головой, каменной душой деп туура айткан экенсиз агай. Эми тарбия баалуулугу деген китебиңиз чыгыптыр. Шуну көбүрөөк айтың. Тарбияга, мээримге, иман инсапка көбүрөөк чакыралычы. Кудай жалганчы кылбасын. Мына мен сиздерге болгон эмени айтып атам. Ал киши көз айнеги бар экен, айтып жатат, айнегинин астынан көз агып атат. Сөз жашы агып атат. Урматтуулар, эгерде биз тарбияны унутуп коюп, жалаң гана тил үйрөтүп, билимди гана берсек эгер, бул өзү опасный экен. Айрлан, кел жардам бериң. Колду көтөрөлү. Тажап калбаңыздар дейм. 2 колду тең көтөрөбүз. Адам бул бийик адам деген атты алып жүрүш үчүн эле бүркүт 2 канаты менен жүргөндөй ушу 2 нерсе керек экен. Биринчиси, караңыздар. Макул, азыркы заманбап, технология заман, глобализация заманында биринчи билим, илим, инновационный технология, 3-4 тил,
Андан кийин инновационный мышление, жөндөм, IT технология бардыгы бекке керек экен. Балдарыбызга муну берели. Эми караңыздар, бул бир канат экен. Экинчи канаты, внимание, адамгерчилик, элдүүлүк, иман, инсап, кайрымдуулук, мен кыргызмын деген нарктуулук. Мына экөө болгондо бийик көтөрөбүз. Бүркүт эки канаты тең иштегенде бийик учуп эч качан кор болбойт экен. Илайым кыргыздын балдары бийик учсун. Эми мындай кылыңыздар. Бийик учалы, балдарыбыз бийик болсун. Чет мамлекеттен гумпомош алып келбестен, Ала тоодо ашып барып, муктаждарга кыргыздар дагы жардам берип, финдер келип бизди үргөтө бербестен, финдердей окуталы дей бербестен, кыргыздардай окуталы деп дүйнө айтсын Илайым Кудайым. Сөзүмдүн акырында, урматтуулар, сиздерге кайрылып айтарым, анын үчүн тарбиянын баалуулугу да бир эме бар. Азыр ааламдашуу кетип атат. Мына ал жерде мен сөзүмдү Гүлсара чыгара аласыңарбы? Ааламдашууга, глобализацияга биз эмне менен жооп бере алабыз? Ааламдашууга адамдашуу менен жооп беребиз. Берели. Адамдашуу дегениңиз эмне деп суроо берди, мен айттым. Внимание. Адамдын ички потенциалын ачайык. Ички потенциалы эмне дегениге мен жооп берип атам, бул жерде бар. Ал кайсы дегенде билими, иманы, маданияты, адамгерчилиги, креативность, чыгармачылыгын ачайык. Антпесек искусственный интеллект чыкты. Билип атасыңар. Азыр эмне гана заказды бербесең, сен айткан темада диссертацияны жазып берет, ишти жасап берет, тамакты жасап берет, жана башка бардык ишти жасап берип атат. Мындай болсо, биз эгерде ошол IT технология менен азыр жакшы айтат, тең өнүгүп туруп адамдын потенциалыны, мээсини, интеллектини, рухуну, жан дүйнөсүнү өстүрбөсөк агар, азырча IT технология санары бизге кызмат кылып атат. Не дай бог, Айзек Азимов деген айтынын алгачкы авторлорунун бири. Ошолор айтмакчы, учуру келип, биз санарикке кызмат кылып калбайык. Биз искусственный интеллектке кызмат кылып калбайык деген кооптонууду айтып туруп мен айтам, кегиле. Аны да өнүктүрө берели, параллельно жанагы инсандык глобализацияга, ааламдашууга, адамдашуу менен жооп берели деген сөзүм менен мен сиздерге кайрылып атам. Ушуну балдарыңыздарга айтып барыңыздар, урматтуулар. Анан ал үчүн эмне керек дегенде, ал үчүн эң башкысы үй бүлөдө энелер, мына отурасыңар. 85% баланын акыл эс, иман, инсабы энеден өтөт экен. Кадыр Кошалиевич, каган эле бир 20% эле Алтынбек. 85%. Энелер шунчалык улуу зат экенсиздер. Эне бул медресе дептир, эне бул мектеп дептир, эне бул университет дептир. Шондой улуу атка лайык болгонуңар үчүн бир энелер өзүңүздөргө кол чагып коюңуздар. Внимание. Бирок эне ошо атыга заты жараша болуш керек экен да, анан көчө чаңтар болсун. Кафеден кафе, ресторанга ресторан, туулган күн, майрам болуп, дискотека менен оора болуп, бир китеп окубаган энелер бар экен Африкада, Өмүрүдө бир китеп, адабий китеп айтты, окубайсыңбы, мен адабий китеп алсам жүрөгүм сыгылып кетет дейт экен. TikTok менен таң атат, кеч-кече өзүнү сүрөткө алат, түнү менен шонусуну кайтадан көрүп чыгат. Бул каяка барат? Ошол үчүн мен бираз заострять этип, бираз драматизировать этип айтып жатканымдын, эмоция менен айтып жатканым, бая ойготоюн, келели дегендей, эне демек андай болсо, эмне кылыш керек дегенде, энелерди окутушубуз керек экен, энелер окушубуз керек экен. Ондой десе, кыздар отурасыңар, энелер окусун эмес, болочок энелер окуш керек. Силер азыр окусаңар, Кудай кааласа, андан кийин жакшы урпактар төрөлөт экен. Урматтуулар, ошол үчүн эмне кылыш керек дегенде, бир сиздерге азыр мен айтайын, ошол үчүн биз бир нече жаңылыкты киргиздик. Биринчиси эне мектеби, экинчиси үй бүлөлүк китепкана, төртүнчүсү маданияттуу үй бүлөнүн белгиси, бешинчиси бул таза жакшы. Айтайынбы? Бул кайсы дегенде,
Тойлорубузду өзгөртөлү. Муну да сайрашук эле өткөндө жыйында айтканымда. Тойлорубузду өзгөртөлү. Тойлорду жупуну кылалы, дасторконду өтө калың кылбайлы, ысырапкерчилик кылбайлы, урматтуулар. Анчалыктын кереги жок. Анын ордуна той болсун илайым, Кудай тойго жеткирсин. Жөнөкөй кылалы да анын ордуна баарлашалы. Алып баруучулар дагы кыйкыра берип, музыканы эгиз кое берип, башты ооруп, кантуш кылып таштабасын баарын. Сен дагы алып баруучусуң. Ошону эми кечиресиңер, агар алып баруучулар болсо, эми чоң ушул да. Эми өзгөртөлү дегенде кандай? Кыздын себине, внимание, келиңиз жаңылык киргизели, кыз себине 40 китеп деп, сепке китеп берели, урматтуулар. Ой азаматтар. Мына ал китепте эмнелер болсун дегенде, Манас, Семете, Сеетек, Макул, Кураны Карим, хадистер, Имам Бухари, Жусуп Баласагын, Иса Коноевич Ахунбаев, Исхак Раззаков, Нуржигит Кадырбеков, Мамбет Асан сыяктуу улуу инсандарыбыздын китептерини, Залкарой мурастары, ойгүлдөрү жана башка ата-энелер сиздер үчүн китептерден 40тасыны той күнү кыздар карагыла. Айтып койгула ата-энеңерге. Өзүңөр уже азыр баштагыла, китеп чогулуп түштү. Мына Гүлсаралар, Алиналар 5000 сомдук жакшы сандыкты алып жасап туруп 40та китепти эме кылып вечер күнү апарып тапшырса сонун болот. Муну Чынара Саттарова деген зам губернатор агай шу демилгеңизди мен колдоп берейин деп салкын төрдө күйөөсү менен кызын узат деди. 40та китепти апарып тапшырды. Мына ошондой биз кыз себине 40 китеп берсек, жаш жубайлар 1 жыл бою ол китептерди окуп чыкса, Кудай кааласа Кыргыздан вундеркиндер төрөлөт экен. Илайым ошондой болсун. Внимание. Бүт Борбор Азия боюнча 1 Нобель лауреаты чыкпаптыр. Мына ого уялышыбыз керек, Кашка жоргого бийлей бербестен. Юбилей майрам өткөзө беребиз. Жакшы, бирок кичине мындай ойлонтура турган иш-чараны өткөрсөк да, 1 Нобель лауреат чыкпаптыр. Эми карасаңыз, мен Париждеги Сорбонна университетиге барсам, внимание, бир университеттен 33 Нобель лауреаты чыгыптыр. Бир кол чагып коелу ошолор. Кудай кааласа, эме ким Бектен сиздердей жигиттерибиз болсо, санжарлар уюштуруп турса, Кадыр Кошалиев, анан кийин мынау жакшылык колдоп турса, Нуржигиттер менен ушундай жыйындарды бат өткөзүп, системдүү түрдө 2-3 айда бир өткөзүп турсак, общественное сознание дейт. Аң сезимге сиңсе, биз дагы жана Гүлсара айткандай, неместердей, француздардай, түрктөрдөй болбосок дагы алардан калышпай турган даражада интеллектибиз өзгөрөт. Биздин балдар дагы жаңы техниканы, компьютерди, интернетти өздөрү ойлоп таба турган даражага жетет. Бар болгону ага жанагы кыз себине 40 китеп, үй бүлөлүк китепкана, семейное чтение, үй бүлө менен окуу, анан акыл эсти өстүрүүчү иш-чараларды үй бүлөдө өткөрүп туралы деймин дагы. Анан мен айтам, шу ырым кылып бүгүндөн баштап ар бир кыз бала турмушка чыга турган болсо, Кудай кааласа Капырагай айтты деп туруп, себиме кошом деп, магазинден, дүкөндөн, супермаркеттен жалаң модный кийимди албастан энциклопедия, словарь, справочник, монографияларды алып, жана мен атын атаган китептерди алып, азыр мына бул жерде китептердин көргөзмөсү турат. Алып туруп, үй бүлөлүк китепкана түзөлү. Биз мындай нерсени жарыяладык. Кайсы жөнөкөй кыргыз үй бүлөсүдө 300дөн аз китеп болсо, рухий жакыр үй бүлө деп. Бүгүн барып бир эсептегилечи 3 китеп барбы жокпу? Силерде бар го, африкалыктарда 3 китеп дагы жок экен да. Вообще китеп окуу дегенди, кол чаба бергиле, молодцы. Африкалыктарды тааныгандар кол чаба сразу. Бектен. Сиз Америкада жүрүп унутуп калгансыз. Азыр биз тез эле тааныйбыз өзүбүздүчү. Эми барып туруп бүгүн айтасыңар, эсептегиле. 3 китеп, 10 китеп, 20 этого мало. Жөнөкөй үй бүлө болсо эгер, Ош базарга чыкчу 300 китеп айылда отурган, зиялилер болсо интеллигент дегеним 500дөн аз эмес китеп болсо, сондо гана анан кыргыз улуту өнүгөт экен. Нуржигиттин жакшы сөзү бар. Баягы китеп той китебі биздин эме экспериментте жанагыдай үй бүлөнү окурман үй бүлөгө айлантыралы деп үй бүлөлүк китепкананы ача баштадык. Азыр мына ушул менен мен сөзүмдү жыйынтыктап атамын. Урматтуулар, акырыда кыргыздын ыйык жери бири жайнамаз болсо, бири дасторкон,
Эми мен айтам, келиңиздер, үй бүлөлүк китепканаңыздар ыйык жер болсун. Айылдагы китепкана ыйык жер болсун. Тез-тез шого каттаңыздар. Себеби, внимание, китеп окуган ата-эненин баласы анан акылдуу болот экен. Сиз азыр окуганыңыз өзүңүз үчүн эмес. Кыздар, азыр силердин окуганыңар эртеңки муун поколения үчүн. Анан кыздар жакшы китепти азыртан окуп, начитанный болуп барсаңар, кайын журтуңар да силерди сыйлайт экен. Менин кызым, келиним билимдүү, илимдүү, синең надо быть осторожный деп. Анан окубасаңар, кругозоңуңар жок болсо, паам парасат жетишпесе, полутупой келин экен деп. Африкада. Дебе, шол үчүн китеп окуш бул имидж. Мына ушуга мен чакырам. Азыр мына ушуну мен сөзүмдү жыйынтыктайм, урматтуулар. Ошол үчүн мен дастархон четини университетке айлантырайык демекчимин. Жакты ушул идея силерге. Бүгүн бир идеям ааламдашууга, адамдашуу менен жооп берели. Экинчи бири кайсы? Дастархон четиндеги университет. Үчүнчү бир жаңылык идеям кыз севине 40 китеп деп китептерди берип, билим менен тарбияны бирдей куштун канатыдай алып кетели деген чакырыкты мен сиздерге айттым. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктаймын. Ой өрүшү кургазоруңуздарды өстүрүңүздөр, бурда керек. Анан улуу инсандарды үйрөнүңүздөр. Мана Ысқақ Раззақов деген. Анан мына жетекчиге жеке талап дегенди. Эң чоң тарбиянын булагы бул адамдын өзүнү өзү тарбиялаш. Өзүнү өзү тарбиялашка үйрөнүшүбүз керек. Мына бул жерде 3 жаштан 99 жашка чейин өзүнү өзү тарбиялашты бердим. Кадыр Кошалиевич. Караңыз. 3 жаштан 99 жашка чейин. Анын ичинде кара. Келин болушка өзүнү өзү тарбиялаш, күйөө бала болушка, кайне болушка, кайната болушка, эл аксакалы болушка өзүнү өзү тарбиялаш. Көздү тарбиялаш. Акылды тарбиялаш. Пейилди тарбиялаш, мүнөздү тарбиялаш, тилди тарбиялаш. Кыздар, бул силерге керек. Аялдар, тилди тарбиялаш, нафсти тарбиялаш, мүнөз пейилни тарбиялаш. И та 99 жашка чейин ар бир жаштын эмнеге өзүнү өзү тарбиялаш керек экенин берип туруп, 99 жашка барганда Омин деп урпактарга дуа берип, кийинки сапарга даярдашка өзүнү өзү тарбиялашты. Бул жерге берип койдум. Мына ушул мындай кылып туруп биз өзүбүз үй бүлөдө китепти чогултуп окуй баштасак, Кудай кааласа кыргыз менталитети өзгөрөт. Кыргыз жан дүйнөсү өзгөрөт. Эне мектеби, өзүнү өзү тарбиялоо бул кандай иш-чара дегенде, бул кыргыз генофондун өзгөртө турган. Анткени азыр эле энелер, аталарыбыз окуса, анын балдары акыл эстүү болот. Кийин анын балдары акыл эстүү болот. Ошентип отуруп кыргыз генофонду тазаланып, арууланып, күчтүү даражага, эл аралык даражага жетебиз. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Мени чыдап укканыңыздарга рахмат. Анча-мынча суроолор болсо беремин. Анан азыр эң жакшы пикир, мага 5 минут, 7 минут, 15 минут кыскарткыла баягы талкууга. 5 минут, 7 минуттун ичинде эң сонун ойду айтканга, шу китептердин бирини приз кылып берейин. Якубович приз студия дейт го. Шул жерде публично берем, Алтынбек. Анаке, айкөлдүк, меймандостук, меймандостук, кеңпейилдик, дардаңбайлык, бейкапатырлык, бай айтат го, бир гана кыргыздар бар экен, шараккан суудун боюнда жан баштап жатсаң сонунда депчи. Мына алар бардыгы кыргыздын жакшы сапаттары. Эми кемчилигин айтышка тилим барбайт, бирок сурап калдыңыз, кемчилик деп деле айтпайын. Ушу бираз ушу мүчүлүштүк дейик дагы, шуну түзөтөлү: жалкоолук, ысырапкерчилик, башкаларды тез туурап кетиш. Башкаларды тез туурап кетиш. Илим билимге анчалык маани бербей келгендигибиз, анан өзүбүздөн чыккан чыныгы инсандарыбызды баалоого аз көңүл бургандыгыбыз. Бири-бирин колдоо. Ошо бири-бирини колдоо. Эми албетте муну талаштуу да болушу мүмкүн. Мен мындай көз карашта айтып атамын. Кайталап айтам. Интернетке шундай кетип каласың, апарагай шундай сындады деп, мүчүлүштүк анча-мынча. Шуну түзөтсөк, мындан да жакшы болобуз. Азыр ошол багытта ишти баштадык. Мисалга айтайын. Мына Гёте мындай деген:
Пушкин мындай деген, Рокфеллер мындай деген, Морген мындай деген, Илон Маск мындай, неге Жусуп Баласагын мындай деген деп айтпаймыз? Эмне үчүн Айтматовдун сөздөрүнү, Исаконович Акунбаевдин сөздөрүнү биз бардыгы жокко илип таштабайбыз? Макул, Илон Масктай болбосо дагы Аскар Салимбеков бар. Өзүбүздө мына Иса Кунаку ушундай сонун балдар кыздарыбыз, жигиттерибиз, акылмандарыбыз бар. Ошолордун сөздөрүнү, анан өзүбүздүн акындар, жазуучулардын сөздөрүнү цитата кылып офистерге кире беришке, Ысқақ Разаковдун кандай ойлору бар, Жусуп Абдырахмановдун кандай ойлору бар, ошолорду башкача айтканда өсөр эл өзүнү сыйлайт. Биз чет өлкөдөн цитата келтирсек, бул мындай деген деп айтсак, өзүбүздү ва деп эсептейт дейт экенбиз. Ушунан бир аз кайтып, алар менен бирге өзүбүздүкүн кошуп айтууга мен чакырып кетем. Рахмат. Урматтуулар, эгер сиздер азыр суроо берген кызыбыз, эгер мынау китепти толук окуп чыккан болсоңуз, анан жаңы чыккан тарбия баалуулугу деген тарбиялуу адамдын 19 сыпаты дегенди окуп чыксаңыз, ошондо анан дасторкон четиндеги университет, ошондо айтасыз, Гапаргай буга дагы маани берген экенсиз, бар болгону биз окуп чыгып популяризация кылышка жетишпей атат экенбиз деп. Ошондо дагы жайылсак деген. Вот жазышты мен жазам, мен айтам. Кептин баары азыр мындай деген сөз бар да, берген март эмес, алган март деген. Ошол үчүн жайылтышты сиздер колуңузга алыңыздар. Рахмат. Сон. Болду, Сиз өтө таамай суроо бердиңиз. Эми таш жүрөк десек каттык диет го. Айланып кетейин. Ошол үчүн дагы мен энелер мектеби дегенди ачтым да. Бул мындай, мягко говоря, жок дегенде окутуп, окуп өзгөртөлүү дегендей да. Бар болгону келиңиздер, жапатырмак киришели. Ар бир эне окууга өзгөрөлү. Ошондо жакшы натыйжа болот экен. Мына азыр чыгып калды, билген бар, билбегендер бар, караңыздар. Ошо чек арадагы номер 3 гимназия мектебибизден 250 бала окуйт. Азыр ак халатчандарды дагы бир чыгарып кое аласыңарбы? Ошол жерде мына ак халатчандар тургандар бардыгы бир мектептин окуучусу. 85 бала медакадемияга бюджетке өттү. Кудайга шүгүр. Орточо бал орто азыр Кыргызстанда жылдан жылга бир аз жогорулап келатат. Быйыл 127 болуп калды. Bizde Новацеком жок. Рахмат, мыналар канча мыкты балдар дарбиялап, үн чыкпай жерге башын салып отурат, Алтынбек дегендер. Бизде жөнөкөй өзүбүздүн чек арадагы мугалимдердин эмгеги менен Кыргызстанда орточо бал 127 болсо, внимание, бизде орточо бал 171 болуп атат. Мына эменин сапаттын балдары 8 алтын сертификат алды деп бардыгы сүйүнгөнү да барды, башкасы да болду. Ошончо алыптыр, эл аралык призорлорду даярдап атат. Аларга да рахмат айтып кол чабып койсок болот. Рахмат. Бар болгону биздики аксыз төлөбөстөн айылдын мугалимдери окутуп чыгып атат. Эң акыркы цифраны айтайын. Ошол 250 баладан азыркы күндө Америка, Германия, Япония, Турция, Россияда 75 балабыз бүтүп иштеп атат. Анын алды 32 мамлекет менен иштешкен Америка Кошмо Штаттардагы корпорациянын ведущий менеджери болуп Абдурахман Абдулатиповдор иштеп атат. Бул деген сөз эмне? Энелерди окутсак, мугалимдердин билим сапатыны жогорулатсак, акыл эмгегинин маданиятын жогорулатып, кругозорду өстүрүп, анан кийин өзүнө өзү тарбиялоону киргизсек, эгер Кудай кааласа шундай жакшы болот экен. Чек арадагы бурчтагы мектеп шундай болгондон кийин, Оштогу, Жалал Абадтагы, Бишкек, Чүйдөгү мектептер сиздер вообще мировойго чыгып кетесиздер. Сиздер чөкпөңүздөр, бизден чыкпай атат деп. Чыгат. Бар болгону Кудай деп, баарыбыз биргеликте иштейли. Рахмат сиздерге. Призди мен кимге берейин? Разактын китебин берейинби? Тез эле келишебиз, ма. Өзүңүз барасызбы же мен эле барайынбы? Мен ыкчам окшойм, сизди кыйнабайын. Орта жолдон жолукла. Атыңыз ким? Мурат. Внимание, микрофонду алып кел. Муратты мен карап туруп айттым. Ушул балабыз ушунчалык билимге умтулуп, кыйналып келип турган болсо, алты саны сол адамдарыбыз мындан ары билимге чуркап келет деп. Мурат, сизге Кудайдан тилек айтам. Токтот.
Мурат, сізге Құдай өмір берсін. Мурады мақсатыңызға жетіп, тынч аманчылықта өніп, өсіп, үйленіп, бала чақалы болып, анча-анча қиын сынғандарды таң қалтырып жүре берін. Қадыр Қошалиевичке, Алтынбекке ұқсап. Ушул адам жолы. Ағай, жақсы сөздермен сөйлеп қойсам болады, 1 секундта. 1 секунд жақсы сөйлеп қояйын. 1 минут эле сүйлөң. Санжар рұқсат. Азыркы менің жашта билимге кызмат кылсам, келечекте билимге кызмат кылсам. Ой, азама, болды. Рахмат. Эми кыздардан бая сурооду берди го, таш болсо неме кылайын деген. Ке бересиңерби? Кимге бересиңер? Ким? Бектен. Кимди сунуштайсыз? Кадыр Кошалиев. Ошо кесиң? Күчтүү суроо берди да. Типичный. Жакшылык. Келиңиз. Таш жүрек балдар болуға тез, ал енді таш жүрек енелерді қандай қыламыз деп сұрау берген қарындашымызға ағайын. Мына жерде приз турат. Якубович бар го, приз студию выбирай деп. Тим карагыла, тим эле чоң приз бере тургансы бир китебини берип алып, мактанганын кара дейт да жакшылык. Кызыма катты алып келгиле. Кызыма кат барбы? Алып келгиле, бигом алып келгиле. Азамат, урматтуулар, азыр мына мен бул эжеге ошо китепти тапшырайын, анан кийин дагы шу китептен аламын дегендер, мына бул жерде китептерди барып алып келсеңер, бүткөндө биз 10 минут бул жерде болом, жаңгы тилекти айтып барыңыздарга кол коюп бере берем. Анан кыргыздар, сенде барбы? Алып кел микрофонду. Кыргыздар мындай калкпыз да. 1000, 100 сом көчөгө отурушка, кафеге кетсе жалко эмес, кеде 200 сомго китеп алса түнү менен уйкусу качат, шуну бекер эле алдым да албай койсом боло берет деди. Ошол үчүн да жалчыбайбыз да. Давайте бүгүндөн баштап семейный библиотекага аябастан комплекти менен алып, туулган күнгө, тойго, отурушка, жыйын алышка, бардыгыга ошондой бир белектерди китеп менен берип, окурман улутка айланалы урматтуулар. Гүлсара канасың? Тапшырасыңбы? Бере берейинби? Келиңиз. Атыңыз ким? Нурзат, мына Гүлсара экөөбүздүн атыбыздан кызыма кат. Дагы Гүлнур деген кызы бар. Кудай сизге өмүр берсин. Мурады максатыңызга жетиң илайым, Кудайым деп туруп анан. Ошо таштарды эретиңчи бир. Эсен болуңуздар, барыңыздарга тынчтык, аманчылык, ийгилик каалайм. Рахмат. Сиз белек бердиңиз, бирок сизге дагы уюштуруучу окурман окуу борборунан жана керемет этно дүкөнүнөн сизге дагы белек бар. Кана келиңиз. Расыл катты берип барыңыздар. Сиздер агайга кийгизгенче мен окуп бере салайын. Кийимди дагы, китепти дагы өзүбүздүн мекенибиз экенин колдойлу. Ар дайым урматтуулар кооз кийинип, мыкты сүйлөп, айтыны үйрөнүп, тарбия баалуулугун сезели. Расылык баракчасы урматтуу Гапыр Мадамидов агай окурман окуу борбору уюштурган айти билим жана тарбия форумуна кошкон сизге бекем ден болуп, бакыт таалай жана ийгиликтерди каалайбыз. Биздин чепкенди көп китептерди жазып, Кыргызстанда тарбия баалуулугун жайылтып, ушул чепкенди дайыма кийип жүрүңүз. Рахмат, Кудай жалгасын. Рахмат агай. Рахмат.